Урматтуу кыргыз элим, темир тор артында отурса дагы тайманбай шайлоого аттанып атат. Бул жигит керек болсо өзүнүн кыздарына, неберелерине, келинчегине дагы үнүн көтөрбөгөн жигит. Мен аябай толкундан ыраазы болдум аларга. Көрүшкөндө, сүйлөшкөндө мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Өзү ар дайым принцибине турган адам. Атама даже үй бүлө кээде второстепенно болуп калат да. Уулубуз болсо ошол биринчи ирет чуркамак деп ойлойм. Кемпирабад иши атыккан окуянын алкагында камакка алынгандардын бири Акыл Айтбаев деген ким? Айтбаев Акыл Казакович 1965-жылы Ош облусунун Өзгөн районундагы Куршап айылында жарык дүйнөгө келген. 3 жогорку билимдин ээси. Эмгек жолун 1989-жылы Өзгөн райондук өндүрүштүк долбоорлоо жана архитектуралык пландоо бөлүмүндө баштаган. 1991-1994 жылдары жер реформасы жана жерге жайгаштыруу боюнча Өзгөн райондук комитетинде төраганын орун басары. 1994-1998 жылдары жер ресурстары боюнча мамлекеттик агенттиктин Өзгөн райондук бөлүмүндө жетекчинин орун басары болуп иштеген. Кемпирабад суу сактагычын 5 колундай билгени жогорудагы аталган мекемелердеги дээрлик 10 жылдык тажрыйбадан улам деп билсе болот. Андан кийин райондун жетекчилигинин жолдомосу менен президенттин алдындагы башкаруу академиясын аяктап, 1999 өкмөткө караштуу атаандаштыкты өнүктүрүү боюнча улуттук агенттикте жетектөөчү адис болуп дайындалган. Аталган мекемеде 2008 жылга дейре эмгектенип, ал аралыкта бөлүмдүн башкы адиси, Чүй жана Таластын биргелешкен облустук башкармалыгын жетектеген. Катардагы кызматкерди монополияга каршы саясат боюнча агенттиктин директору кызматына чейин көтөрүлгөн. 2013 жылы атаандаштыкты өнүктүрүү жана экономикадагы орчундуу ролу жөнүндө кандидаттык диссертациясын жазып, аны ийгиликтүү жактаган. Экономика илимдеринин кандидаты. 2008-2010 жылдары өзгөчө кырдаалдар министрлигинде министрдин орун басары болуп иштеп, андан кийин жеке ишкерлик тармакта да эмгектенген. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тизмеси менен бир канча жолу шайлоого аттанган. Акыл Айтбаев деген жигит менен мен бала кезден таанышмын. Биз бир мектепте окуганбыз, бир айылда. Айтбаев деген бул тарбиясы жагынан, алган билими жагынан, келечекке умтулуусу жагынан, тазалыгы жагынан үлгү болорлук керемет бир жигит. Азыр эми баягы айыпсыз айыптуулар болуп, Кыргыз Республикасынын ушул Кемпирабад маселеси боюнча деген шылтоо менен абакта кармалып отурат. Бул жигит бийликти басып алуу дейт. Бийликти басып алуу эмес. Бул жигит керек болсо өзүнүн кыздарына, неберелерине, келинчегине дагы үнүн көтөрбөгөн жигит. Баягы кандидаттыгын, илимдин кандидаты, экономика илимдерин жактап аткан мезгилдерде дагы мына ушул көчүрүп ала турган нерселерге дагы жок көчүрбөстөн ушул күн түн өзү чукулап издеп жүрүп, абдан тырышчаак, мамлекет, коомдук кызыкчылык дегенде баягы эми азыр ооз көптүрүп айткан сөздөр көп, бирок чыныгы нукура практика жүзүндө өзүн өзү көрсөткөн азаматтардын бири. Кайдыгер болсо ошол азыр эң сабаттуу, мыкты айыл чарба адиси, курулуш адиси, жер адиси катарында кайсы кызматты койсо колдон майын агызып иштей турган азамат. Бирок адилетсиздикти көрүп, мыйзамсыздыкты көрүп, ошол расмий кайсы бир бийликтерге барбай жүргөндүгүнүн дагы бул биздин замандагы бул эрдик. Эгер Акыл Айтбаевге окшогон азаматтардан жогорку кеңеш куралган болсо, азыркы кетип аткан алишемдиктер мүмкүн болушунча азыраак болот эле. Коом дагы өзү сезиш керек, коом дагы билиш керек. Биз канчалык сабаттуу, дасыккан адистерди туруктуу позицияда тура ала турган, жашоого көз карашы, мамлекетти сүйүү, эли журтка кызмат кылуу сезимдери өнүккөн азаматтарды гана тандай алган болсок, ошондо парламенттик өзүнө жүктөлгөн жүктү көтөрмөк. Тилекке каршы баягы эрксиз, көз каранды бир буйрук менен жүрө турган азаматтардан куралып калып, жогорку кеңеш өзүнүн конституциялык ордунда
таппай келатат, алсыздыгын да көрсөтүп келатат. Менимче биздин коом, элибиз, мамлекетибиз ушул Акыл Айтбаевге окшогон ийилбес, принципиалдуу, таза, сабаттуу инсандарга муктаж болуп турган кези. Жогорку Кеңеш канчалык билимдүү болсо, мамлекеттеги, өлкөдөгү жашоо ошончолук сапаттуу болот. Ал жигит жөнүндө көптөгөн сөздөрдү айта берсек болот, бирок баягы ар бир инсан ушул жасап аткан иштери аркылуу коомго көкөлөтүп билиш керек. Эр жигитти эр жигит кылып чыгарган эл болот. Анан ошол элдин кадыр баркын көтөргөн, эл көтөргөн эр азамат болот. Эри шаркак болот. Куржундун эки көзүндөй болот. Эл канчалык азаматтарын көтөрө алган болсо, азаматтар ошончолук элин көтөрөт. А эгер эл ушундай бир алсыз, келечекти көрө албаган, көп нерсеге көз жетпеген азаматтарды көтөрүп алса, анда коомдун дагы көргөн күнү ошондой болот. Менимче азыр көптөгөн кубулуштарга, көрүнүштөргө элибиздин көзү да ачылып калды, баамдап барктай алды. Кимдин ким экенин баалай ала турган мезгилге келдик, болбосо кечигип баратабыз. Ийгилик каалайм Акыл Айтбаевга. Биринчи кезекте жараткандын буйругу менен, калың элдин колдоосу менен ойлогон ой максаттарына жетсе, бул жалпы мамлекетибиздин жеңиши болот деп ишенем. Кадырман көрүүчү, саламатсызбы? Ленин райондук шайлоо округунан жогорку кеңештин депутаттыгына Акыл Айтбаев аттанды. Талапкер учурда Кемпир-Абад иши атыккан окуя боюнча камакта. Талапкердин программасы эмне себептен абакта жатып алып, мына ушул шайлоого катышып атат? Бул суроолордун бардыгына тең талапкердин жакындары бүгүн жооп берет. Бүгүн студияда Акыл Айтбаевдин жубайы Бактыгүл Айтбаева, саламатсызбы? Кызы Айсулуу Карабаева жана Айжаркын Айтбаева студияга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроом сизге болсун, эмне себептен, кандай себептерден улам аттанып калды? Бул чечимди Акыл абактан кабыл алды. Себеби мыйзамсыздыктын курмандыгы болуп, мына 7 айдын жүзү болуп атат. 7 айдан бери абакта отурат. Себеби Кемпир-Абад окуясы боюнча ошол жерде туулуп өскөн үчүн, биринчилерден ушу элим, жерим үчүн деп чыккандыктан саясий куугунтук болуп кармалып, ушул иш боюнча 7 айдан бери мыйзамсыз абакта отурат. Ошол жерде отуруп, ушул ыйман, мыйзам, тазалык деген урам менен жүрөт дайыма. Жогорку кеңешке барып, ошол чечимдерди кабыл алып, элге жардамы тийсин деген урам менен кетип баратат. Сиз бул окуяны саясий куугундук деп баалайсыз? Ооба. Бул Кемпир-Абад окуясы медиага чыкканда биринчи укканда эле айтты: бул менин жерим, менин родинам, меники эле эмес, бул Кыргызстандыкы. Мен ошол жерди сактап калышым керек деп биринчилерден болуп Куршапка кеткен. Ошол Кемпир-Абад суу басып калган жерде агроном деген айылда киндик каны таап ошол жерде төрөлгөн. Ошол жерде 70-жылы булардын айылдарын баарын Куршапка көчүрүп чыгып, ошол жакка көчүп чыгышкан. Атаңыздар азыр шайлоого аттанып атат. Талапкер үгүт иштерин жүргүзүш керек. Жалпак тил менен айтканда чуркаш керек. Азыр ким үгүт иштерин жүргүзүп атат, ким чуркап атат ошондо? Сиздер үй бүлөсү, Ооба, көбүнчө үй бүлөсү. Жакындары, бир туугандары, достору. Негизи эле атамды тааныган жана атама күйгөн адамдар чуркап атат. Анан ошондой эле саясий саналыштары бар, билген адамдын баары жардам беребиз деп азыр колдорун сунуп атышат. Баарыбыз бирге аракеттенип атабыз. Талапкердин кызы ушул жерде кыстырма иретинде бүтүн Кыргызстан партиясы тарабынан жардам жана колдоо болуп атканын баса белгилеп өттү. Башында биз аябай кайгырып, ыйлап, сыктап жүргөнбүз, бирок күн өткөн сайын бизге күч келип атат да. Сотко барган сайын калтырып койгон кезде биз ыйлачубуз да.
Кийинки соттордо биз быштык кайрачы. Кайра күчтүү болуп, азыркы чечимин биз дагы туура деп кабыл алып, колдоону чечтик. И колдоп атабыз. Биз каршы болдук башында ого. Жөн эле коюңуз. Мунун деле мушт кереги жок деп айттык да бизчи. Бирок атам позициясы ар дайым айткан сөзүнө турат, айткан оюн аткарат. Бизге да ошентип айтат. Жасагыла, кылгыла. Деп ошо атама даже үй бүлө кээде эме второстепенно болуп калат да. Өлкөдө тынччылык болуш керек, өлкөдө мыйзамдуулук орнош керек. Адам өз позициясын билдиргени укугу бар депчи. Биздин ниетибиз атам биздин жаныбызда болсо, үй бүлөсүндө болсо деп деген ниетибиз. Бирок атамдын негизги максаты ушу мыйзамдуулукту алып келиш керек, сөз эркиндиги болуш керек депчи деген максаттар менен кетип атат бул шайлоого. Азыр үгүт иштерин өзү жүргүзө албайт да, бул жакта жок дегендей темир тор артында. Анан сиздерде мүмкүнчүлүк барбы телефон аркылуу байланышканга, байланышууга мүмкүнчүлүк берилет бекен же кандай? Азыр кантип сүйлөшүп атасыздар? Жок, азырынча бизге көрүшкөнү, сүйлөшкөнү мүмкүнчүлүктөрүбүз жок. Даже биз кат жазып киргизгени уруксат жок бизге. Ошондуктан адвокатыбызды суранабыз. Күнүнө күн алыс кирип аракеттенип ошол бизге жардам берет, атам кайра бизге жооп берет. Анан биз анын айткандарын жасайбыз, кайра отчетторду жазып кайра жиберебиз. Ошондой биздин сүйлөшүүлөрүбүз только каттар менен. 2 жума мурун шаардык сот процесси болду. Ошол жерге биз сотко өтүнүч бергенбиз. Бул киши бул шайлоого аттанганы, документтери тапшырылды. Сиздер үгүт иштерин жүргүзгөнү бул адамды 20 эле күн болот экен негизи үгүт иштеричи. Чыгарып бериңиздер, сураныч деп өтүнүч бергенбиз, бирок регистрация официально боло элек болгон учур болчу ошол кезде. Анан бизге отказ келди. Андан кийин эле 2 күндөн кийин официальный регистрация болду, күбөлүк алынды. Бирок түз байланыша албайбыз. Жакын арада дебаттар болот, индивидуальный выступление деп КТРКдан берилет экен убакыттар. Хотя бы жок дегенде ошол жерге чыгарып сүйлөп бергени мүмкүнчүлүк түз бериңиздер десек дагы, ал бизден көз карандысыз деп койду. Ошол сотторго кайрылга, башка жакка кайрылга деп. Бирок бүгүн дагы эле биз адвокат менен жаздык да, өтүнүч жаздык кайра эле. БШКга жаздык жана МВДга жаздык. 2 кат бүгүн заявление бердик. Ошо үгүт иштерине чыгарып бериңиздер деп кайра эле берип атабыз. Эми чечимин күтөбүз. Чын айтсам, бул биздин башыбызга биринчи жолу түштү. Атам көп жолу шайлоого катышкан, бирок бир да жолу биз аралашчу эмес экенбиз. Билбейт экенбиз, системасын деле билбейт экенбиз. Бирок эми башыңа түшкөндөн кийин баарын жасайт экенсиң да, баарын кылып атабыз. Мыйзам чегинде кылып атабыз баарын. Мындай суроо бергим келет, саясатчы катары биле алдык. Ата катары. Атам жөнүндө айтып кетсем, эң жакшы ата деп айта алам. Бизге татыктуу тарбия берди. Чын айтсам, бизди катуу кармачу. Аракеттенип бизге жакшы билим берген аракеттенчү дайым. Анан бизден да талап кылчу. Жакшы окуштуу, өзү ар дайым принцибине турган адам бизди да ошого үйрөтчү. Айткан сөзүңөрдө принцибиңерге туруп, ар дайым чындыкты сүйлөп, ушундай нерселерди бизге үйрөтчү да. Азыр үй бүлөңүздөр тууралуу да сурагым келип атат да. Адатта мисалы мырзалар дагы чуркап калат го. Сиздер болсо уулдардан жокпу? Негизи бизде биздин 3 балабыз бар болчу. Айсулуу, Айжаркын, Айбек деген уулубуз бар болчу. Тагдыр экен ушундай болуп калды. 23 жашында авариядан каза болуп калган.
Андан бери 6 жылдын жүзү болду. Эгерде уулубуз болсо, ошол биринчи ирет чуркамак деп ойлойм. Кечээ күнү ошол баламдын достору келиптир, бизден эмне жардам деп. Мен аябай толкунданып ыраазы болдум аларга. Талапкердин программасынын өзөгү тууралуу көрүүчүлөргө маалымат берсек болобу? Программанын биринчи жана негизги пункту бул мыйзамдуулукту орнотуу, ошондой эле сөз эркиндигин камсыз кылуу жана өлкөнүн бүтүндүгүн сактап калуу. Экинчиси бул ошол жерде жакшы өлкөнүн керегине тийген мыйзамдарды кабыл алуу жана аларды аткаруу. Үчүнчү бул Ленин районунун шайлоо округуна аттанып аткандан кийин ошол райондун, негизи эле шаардын, өлкөнүн инфраструктурасын жакшыртуу деген максаттар. Урматтуу кыргыз элим, темир тор артында отурса дагы тайманбай шайлоого аттанып атат. Ушундай патриот, элим, жерим деген уулуңуздарды колдоп алат деп ишенем.